Саламатсыздарбы, урматтуу Данияр Эрмекович, урматтуу парламенттик угунун катышуучулары. Биринчиден, Жогорку Кеңештин бюджет, экономика, фискалдык саясат боюнча комитетине, ушул жергиликтүү өз канча башкаруулар союзуну бүгүнкү парламенттик угууга чакырып, ушул жергиликтүү өз канча башкаруу органдарынын атынан чыгып сөз сүйлөөгө мүмкүндүк түзүп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алдыда кыска 10 мүнөттүк убакыттын ичинде мен мүмкүн болушунча бюджеттер аралык мамилелердеги жергиликтүү өз канча башкаруу органдарынын актуалдуу маселелерине кыскача токтолуп кетсем. Биринчи кезекте бүгүнкү парламенттик угууда каралып жаткан 2023 жылга бюджеттин долбоорунда чындыгында мындай позитивдүү жакшы кадамдар бар экенин айтып кетпесе болбойт. Биринчиден ушул Алмаз Кушбекович менен жергиликтүү өз канча башкаруу союзлардагы биргеликте бир топ мындай иш-чараларды уюштурганга аракет кылды, жолугушууларды өткөздүк. Анан биздин дагы кээ бир сунуштар ушул жылда бюджет кабыл алып атканда бир аздан болсо дагы эске алынып жатканы кубандырбай койбойт. Презентация макул. Анда мен уланта берейин. 2023 жылга жергиликтүү бюджеттердин көрсөткүчтөрүнө токтоло турган болсок, урматтуу катышуучулар, 2023 жылга пландалган бюджет 34 миллиард 113 миллиондун тегерегинде күтүлүүдө. Ал эми жергиликтүү бюджеттердин өздүк кирешелеринин көлөмү 29 миллиарддын тегерегинде. Эгерде мен айтып жаткан цифраларда бир аз айырмачылыктар болгон болсо кечирим сурайм. Анткени мен буга чейин Алмаз Кушбековичтин презентациясында дагы көрдүм. Цифралар бир аз айырмаланып турат. Анткени биз алган цифралар бул ушу коомдук угууга чыккан буга чейинки сентябрь-октябрь айындагы цифралар боюнча жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыктары болчу. Жалпылап айтканда 2022 жылга салыштырмалуу 2023 жылдын жергиликтүү бюджеттеринин көлөмү 34%га өскөнүн байкасак болот. Акыйкаттык үчүн айтып коюш керек, бул башка мурунку жылдарга караганда чындыгында бир аз өсүш бар. Бул деген эми биздин анализ боюнча бир 7 миллиард сомдун тегерегиндеги акча каражаты кошумча жергиликтүү бюджеттердин мындай казынасына түшүп жаткандыгын билдирет. Эгерде биз 2019 жылдарга, буга чейинки 4 жыл мурдагы жылдарга карай турган болсок, 2019 жылы жергиликтүү бюджеттердин жалпы көлөмү 21 миллиарддын тегерегинде болчу. 20 жылы 20 миллиарддын тегерегинде болду. 21 жылдан баштап 26 миллиардка чыкты, андан кийин 25 миллиард болуп, мындай башкача айтканда туруксуз бир деңгээлде жүрүп жатат да. Бир жылдары өйдө өсүп, бир жылдар кээде түшүп кеткен учурлар дагы бар. Жергиликтүү бюджеттердин киреше бөлүгүнөн токтоло турган болсок, мен жогоруда айтып өткөндөй, эгерде ушул 23 жылдын бюджеттин долбоорун карай турган болсок, ички ушул өздүк кирешелердин көлөмү 25 миллиарддын тегерегинде, ал эми салыктык эмес кирешелер 4 миллиарддын тегерегинде. Ошол эле учурда республикалык бюджеттен бөлүнүп жаткан трансферттердин көлөмүндө дагы өсүш бар экенин байкасак болот. Мен ойлойм, бул теңдөөчү гранттардын мындай жогору болушу бул биринчи кезекте ошол айлык акылардын өсүшүнө байланыштуу болуш керек. Андан кийин бизде айыл өкмөттөр максаттуу трансферт деген ушул республикалык бюджеттен акча каражаттарын алат. Ал максаттуу трансферттерде дагы 5 миллиондун тегерегинде өсүш байкасак болот. Жергиликтүү бюджеттердин үлүшү жөнүндө айта турган болсок, урматтуу катышуучулар, биз билебиз, Жогорку Кеңеште республикалык бюджеттин долбоору бекитилип жатканда, ал жерде жергиликтүү бюджеттер жалпы көлөмүндө бекитилет. Эгерде биз республикалык бюджет менен жергиликтүү бюджеттердин үлүшүн карай турган болсок, бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттердин жалпы республикалык бюджетинде эгерде трансферттерди кошпой ала турган болсок, 7,5%ды түзүп атат жергиликтүү бюджеттердин көлөмү. Ал эми эгерде Бишкек жана Ош шаарларынын бюджетин кошпой эсептей турган болсок, жалпы республикалык бюджеттин ичинде жергиликтүү бюджеттердин, калган жергиликтүү бюджеттердин 482 муниципалитеттин үлүшү болгону 2,1%ды түзүп жатат. Ал эми 23 жылдын бюджеттин долбоорун алып карай турган болсок, 482 муниципалитеттин жалпы республикалык бюджеттеги үлүшү болгону 3,4
пайызга чейин түзүүдө. Мына 2023 жылдын бюджеттин долбоорун караганда биз айтып атабыз, жергиликтүү бюджеттен долбоору 34 миллиард болду. Бул буга чейинки жылга караганда көбөйдү деп. Да, чындыгында өсүш бар. Бирок 34 миллиард бул 484 муниципалитеттин бюджети. 484 айыл өкмөт шаарлардын бюджети. Ал эми мен жана айтып өткөндөй, Бишкек менен Ош шаарларын алып туруп өзүнчө карай турган болсок, жергиликтүү өз анча башкаруу органдарынын бюджети, калган 482 айыл өкмөт менен шаарлардын бюджети болгону 17 миллиарддын тегерегинде болот. Анткени 34 миллиард сомдун жарымы бул Бишкек менен Ош шаарынын бюджети. Бишкек шаарынын бюджети 2023 жылга менин билишимче bir 16 миллиарддын тегерегинде болжодуунда. Ал эми Ош шаарынын бюджети 2 миллиардка чейин өлчөмдө. 1 миллиард 600 миллион тегереги болчу. Ошондо Бишкек менен Оштун өзү эле bir 18 миллиард сомго жакындап атат. Ал эми калганын биз 482 муниципалитет айыл өкмөт менен шаар мэрияларга бөлүп берип коюп атабыз. Каржылык өз алдынчалык боюнча айта турган болсок, чындыгында бүгүнкү кезде каржылык өз алдынчалыкка жетишкен айыл өкмөттөрдүн саны аз. Биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы 30 жылдан бери иштеп келет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп системаны түзүп жаткандан кийин канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө биздин айыл өкмөттөр менен шаардык мэриял өз алдынчалыкка ээ каржылык жактан. Бүгүнкү күндө эгерде биз бюджеттин долбоорун карап көрө турган болсок, 72% биздин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарыбыз дотацияда турат. Бул деген сөз республикалык бюджеттен кандайдыр бир трансфертти же болбосо трансферттерди алууга мажбур. Анткени өздөрүнүн ички булактары, өздөрүнүн тапкан кирешелери чыгашаларын жаппай келет. Ошондуктан 323 айыл өкмөт бүгүнкү күндө дотацияда отурат. Республикалык бюджеттен акча алууга муктаж. Эгерде биз областтар боюнча айта турган болсок, Талас облусунда 37 айыл өкмөт болгон болсо, 37 айыл өкмөттүн ичинен 27 айыл өкмөтү бүгүнкү күндө дотацияда отурат. Нарын облусунда 57 айыл өкмөт дотацияда отурат. 6 гана айыл өкмөт дотациядан чыккан. Ысык көл облусу боюнча 25 айыл өкмөтү дотациядан чыккан, 36 айыл өкмөт дотацияда. Ош облусу боюнча 76 айыл өкмөт дотацияда отурат. Баткен облусунда 29 айыл өкмөт дотацияда отурат, болгону 2 гана айыл өкмөт финансылык өз алдынчалыкка ээ 23 жылдын бюджетине долбооруна ылайык. Ал эми ошол эле мезгилде бизде Кыргызстанда 8 район бар. 8 райондун курамындагы айыл өкмөттөрдүн бири да дотациядан чыккан эмес. Бул Аксы районунун Базар Коргон, Токтогул, Баткен, Элек жана Чоңала райондорундагы айыл өкмөттөрдүн дээрлик бардыгы дотацияда отурган айыл өкмөттөр. Ошол эле мезгилде бизде Кыргыз Республикасында жалгыз бир гана Жети Өгүз району бар. Анын курамындагы 13 айыл өкмөттүн баары тең финансылык өз алдынчалыкка ээ. Эми бул бизге белгилүү, эмне себептен Жети Өгүз району? Анткени ал жерде Кумтөр кен жайгашкан жана башка каржы булактары бар. Биз биринчи кезекте ушул эгерде айыл турмушун, аймактардагы турмушун, шаардагы турмушту оңдойбуз деген болсок, региондорго көңүл бурабыз дей турган болсок, биз ушуга окшогон дотациядагы айыл өкмөттөрдүн ушу дотациядан чыгып кетишине кандайдыр бир түрткү берип, дем берип, ошолорго бир кандайдыр бир жаңы салыктык режимдер боюнча, жаңы ушул салыктык механизмдер менен биз жардам берсек жакшы болот эле. Анткени биздин жарандарыбыздын көпчүлүгү баарыбыз айылда жашайбыз, шаарда жашайбыз. Биринчи кезекте эле биз айылдын жашоочулары, шаардын жашоочулары мэрия менен айыл өкмөт көрсөтүп жаткан кызматтар менен сталкиваться этебиз да үйдөн чыккандан баштап. Таштандылар убагында тазаланбагандыгы, көчөлөрдүн жарыктандырылбагандыгы, ички жолдордун оңдолбогондугу, таза суулардын ар бир үйгө жетишпегендиги, мунун баары жергиликтүү бюджеттердеги акча каражаттын аздыгынан болуп жатат, урматтуу туугандар. Анткени дегенде айыл өкмөттүн ушул маселелерди чечүү бул айыл өкмөттүн милдети. Жергиликтүү маанидеги маселелерге кирет. Эгерде биз жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө жакшылап бир көңүл буруп, ошолордун бир финансылык өз алдынчалыгын ээ болушуна бир аракет жасабасак, мындай жакшы жыйынтыктарга жетиш кыйын. Мен мисал катары айтып өтөйүн, сөзүм кур болбосун. Жөнөкөй гана Актал деген айыл өкмөт бар. Актала районунда, Нарын облусунда. Ошол Актал айыл өкмөтү мындай
башка айыл өкмөттөр сыяктуу эле 5 миллиондун тегерегинде бюджет бар. Киреше булактарын айта турган болсок, 62% республикалык бюджеттен көз каранды. Теңдөөчү грант алат, максаттуу трансферттерди алат. 62%. 38% гана өзү жергиликтүү ошол салыктардын негизинде, мындай төлөмдөрдүн негизинде ошол бюджетин түзүүгө мажбур. Ал эми чыгашаларына келип айта турган болсок, дээрлик 65% чыгашасы ошол Актал айыл өкмөтүнүн бул административдик чыгымдарга кетет. Бул деген сөз ошол зарплаталары, башка маселелери административдик чыгымдар. Ал эми биз айтып жаткан жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү үчүн, социалдык маанидеги маселелерди чечүү үчүн, экономикага, ошол эле баягы турмуш тиричилик жана коммуналдык кызматтарды көрсөтүү үчүн болгону 9-10% гана чыгым жумшайт экен. Анткен дегенде акча каражаты жок, бюджети төмөн. Мен сөзүмдү кыскача кылып, бир-эки сунуштарга токтолуп өтсөм, биз Жогорку Кеңеш республикалык бюджетти бекиткенде жалпы жергиликтүү бюджеттерди бекитип берип жатабыз. Ошол эле мезгилдерде сиздер Жогорку Кеңеш республикалык бюджетти бекиткенден кийин ал бюджет айыл өкмөттөргө түшөт, жергиликтүү кеңештерге барат. Алар дагы ошол жерде өздөрүнүн айылында ар бир өзүнүн айыл өкмөтүнүн бюджетин бекитишет депутаттар. Бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңештин депутаттарынан суроо талап болуп атат. Эмнеге биздин айыл өкмөттөрдүн бюджети аз, бюджети жок, биз кайсы бюджетти бекиткени келдик өзү негизи деп. Себеби биз зарплатага эле акча бөлүп, бир статьядан экинчи статьяга эле акча бөлүп отура беребизби? Бизге деген өнүгүүгө деген дагы бир өнүгүүгө бир бюджет болбой жатат деп айыл өкмөттөрдөн наразычылыктар болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө жергиликтүү кеңештерде бир гана жергиликтүү бюджетти бекитүү, аны көзөмөлгө алуу, отчетун угуу гана функциялары калды. Өзүңүздөр билесиздер, башка кээ бир функциялар, милдеттер, полномочиялар бүгүнкү күндө азайды. Айыл өкмөттү дагы дайындабайт, аны жумуштан да кыла албайт. Болгону бир гана жергиликтүү бюджеттерди бекитүү, контролду ошол функциялар калган болсо, келиңиздер айыл өкмөттөргө андай тиешелүү деңгээлде бюджеттерин берели, алар бекитсин, алар көзөмөлдөсүн, өнүгүүгө карай өздөрү мындай жол алсын деген сунуш. Жергиликтүү салыктар жана салыктык эмес төлөмдөр комплекстүү, ошол салыктарга да комплекстүү анализ жүргүзүү керек. Анткени биз буга чейинки салыктык мындай саясат жүргүзүү мезгилинде жакшы билесиздер, буга чейин сатуудан түшкөн салыктагы айыл өкмөттөргө түшчү, шаарларга түшчү. Бирок биз ошол саясаттын негизинде подоходный налогту, киреше салыгын 100% айыл өкмөттөргө калтырдык, шаарларга калтырдык. Бирок ошол эле мезгилде салыктан түшүүчү налог с продажды биз республикалык бюджетке алып койдук. Бул саясаттын артында кээ бир айыл өкмөттөр тескерисинче артка кеткен айыл өкмөттөр болду. Анткени алар базарга жакын, кандайдыр бир магазиндер бар, автозаправкалар бар айыл өкмөттөрдө, шаарларда сатуудан түшүүчү салык жергиликтүү бюджетке түшпөй калгандыктан. Кийинки маселе дем берүүчү гранттар боюнча. Урматтуу катышуучулар, айыл өкмөттөрдө ашыкча акча каражат жок болгондуктан көп нерсе алар республикалык бюджеттен дем берүүчү гранттарга проекттер жазып, ошо долбоорлорду өткөрүп, айылда кандайдыр бир инфраструктурасын жакшыртканга аракет кылышат. Бирок ошол дем берүүчү гранттардын көлөмү, максималдуу пороговый суммасы бүгүнкү күнгө чейин 3 миллиондун суммасында да көлөмүндө. Бул 15-жылы жанагы өзүнүн жобосу бар, ошол негизинде 3 миллион деп пороговый сумма каралган. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, азыркы күндө базарда баалар өстү. Курулуш материалдарына, куруучуларга, башка техникаларга. Ошондуктан сунуш иретинде сураныч, мүмкүн болсо ошол дем берүүчү гранттардын максималдуу көлөмүн дагы 5 миллионго чейин көтөрүп берсеңиздер. Андан кийин софинансирование деп коет, өздүк салымды дагы караштырып бериш керек. Анткени дотацияда отурган айыл өкмөттөр 15%дан 20%дан 30%га чейин өздүк салымды кошконго дагы мындай акча каражаттары жок болууда. Кийинки маселе көптөн бери көтөрүп келе жаткан бул мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өзү башкаруу органдарына өткөрүп берүү. Разграничение функций полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления деген маселе, делегированный полномочия. Көп жылдан бери бул маселе чечилбей келет. Буга чейин социалдык өнүгүү министрлиги дагы айыл өкмөттөр менен келишим түзгөн болчу, 353 айыл өкмөт менен. Андан кийин департамент жанагы каттоо департаменти, калктык каттоо департаменти, салык кызматы дагы ушул делегирование боюнча келишимдерди түзүп, договорлорго кол коюшкан болчу.
Бирок бүгүнкү күнгө чейин республикалык бюджетке бул акча каражаттары кирбей, айыл өкмөттөргө тиешелүү жана акча каражаты бөлүнбөй келет. Дагы бир сунуш, өзүңүздөр билесиздер, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алынча башкаруу жөнүндө мыйзамы кабыл алынганда 2023 жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанда райондук бюджет түзүлөт деген норма бар болчу. Бүгүнкү күндө дагы ошо действующий мыйзамда ал норма турат. Тактоо иретинде сиздерден сурай турган маселе ушул финанс министрлигинен 23 жылдан баштап кандай болот деген маселелер болуп атат айыл өкмөттөрдө дагы. Себеби бул мыйзамда турат. 1-январдан баштап райондук бюджет кирет, райондук кеңештер түзүлөт деп. Бирок бюджеттин долбоорунда биз райондук бюджет боюнча көрүп алган жокпуз. И райондук кеңештер жөнүндө дагы маселе көрүп алган жокпуз. Дагы бир маселе, президенттин жарлыгы дагы чыкты. Буга чейин телевизорлордон дагы, телевидение массалык маалымат каражаттарынан дагы угуп атабыз. Административдик аймактык реформага барабыз деп. 1-январдан баштап административдик аймактык реформа Ысык Көл областынын түп районунда башталат деген маселе бар. Бул боюнча дагы жумуш башталгандыгын билебиз. Бирок бюджеттин долбоорунда ошол маселе каралдыбы? Анткени түп районунда 10 айыл өкмөттүнүн арасынан 5 айыл өкмөттү калтырабыз деген маселе көтөрүлүп атат. Демек, бюджетти бөлүштүргөндө кайра эле жанагы 10 айыл өкмөткө бөлүшүп калбастан, ата эрдин алкагында кандай болот, ошол маселени дагы бир карап койсок. И акыркы маселе, урматтуу катышуучулар, көптөн бери айыл өкмөт менен шаардык мэриялардын ортосундагы шаар айыл өкмөттөрүнүн аппаратында иштеген кызматкерлердин маселеси көтөрүлүп келет. Штаттык бирдиктердин саны кыскартуу боюнча. Бүгүнкү күндө дагы ошол боюнча мындай бир аракеттер бар. Кыскартабыз деген айыл өкмөт менен мэриялардын штаттык структурасын, штаттык санын. Бирок бир терең анализ кылып, сунуштайт элек карап чыксак, анткени кошумча дагы тескерисинче кээ бир штаттар айыл өкмөттөр керек деп суранып жатышат шаардык мэриялар. Анткени бүгүнкү учурдун талабына, замандын талабына байланыштуу бизге айыл өкмөттөрдө IT специалисттер керек деп жатышат. Себеби санарип өтүп атабыз, санариптик программаларды киргизип атабыз, бирок ошол эле мезгилде ошол специалисттер жок. Сметчик дегендер жок. Биз проект жазышат көбүнчөсү, проекттерге катышат, сметчиктерге өзүнчө бир акча төлөп, ал сметчикти жалдашат. Ал проект өтөбү өтпөйбү расход болуп калып атат да. Андан сырткары дагы башка юрист деген кызматкерлер керек. Ошолорду дагы бюджеттин долбоорунда мүмкүн болсо карап, ошол маселелерге көңүл буруп койсоңуздар. Эгерде көбүрөөк убакыт алып койсом, кечирим сурайм. Бул жерде айыл өкмөттөрдөн, шаарлардан келген депутаттар, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү дагы отурат. Мүмкүн талкуу убагында булар дагы өз ой пикирлерин сиздерге билдирип коет деп үмүттөнөм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат.